Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер. Барыңарга белгилүү болгондой эле, көрүп тургандай эле 3-4 күндөн бери Жогорку Кеңештин аренасында ар кайсы депутаттар миграция тууралуу проблемаларды, көйгөйлөрдү улам-улам чыгарып көтөрүп жатат. Эми жакшы жаңылык десем деле жаңылышпасам керек. Кудай буйруса 9 сентябрда саат 10:00 Бишкек боюнча Жогорку Кеңеш ошо бир күндүк күн тартибин миграция темасына багыштады. Эми ал жерде болсо Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Базарбаев, Кудайберген Базарбаевич келет экен. Андан тышкары тышкы иштер министринин орун басары, ички иштер министринин орун басары. Ошол жерден көп талкуулар болот. Биз болсо Кыргыз диаспора кеңеши өзүбүздүн жааматыбыздын атынан бир нече тактап айтканда 7 көйгөйдү көтөрүп туруп ошол жака жөнөткөнбүз. Ошол 7 көйгөй ошол жерден Кудай буйруса көтөрүлүш керек мекендештер. Ошонун жыйынтыгын күтүп туралы. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Коллегама жооп берип коет элем. Мигранттар маселеси боюнча бул туура маселе. Бирок бул маселенин алкагында биздин фракциянын атынан мигранттар менен жолугушуулар болду. Бир жумага жакын чукул барып, баары алып, маалыматтарын алып келдик. Эртеңкиге эмес, бүрсүгүнкүгө атайын жыйын коюлду. Ал жыйындын алкагында болгон бүт кабинет министрликтердин тийиштүү кызматкерлердин баары чакырылмай болду. Жетекчилери ошол жерден болгон маселенин баары такталып, андан кийин жалпы бир маалымат берип койсок таң турбачы. Баарыбыз эле ар жактан маселе көтөрө берсек, жыйынтыгы чыкпай калат. Себеби дегенде ошол эле жыйынга сөзсүз түрдө диаспоранын жетекчилери да катышат. Онлайн режимде катышмай болду. Ошондуктан маалымат катары айтып коеюн. Кошумча кылып биз жакшы маалыматын беребиз. Рахмат болчу. Андан тышкары болсо, мекендештер, ошол жакында эле бизге ошол депутаттардын бири Жамгырчиев Эмиль Эркич келип кеткен. Ал киши менен бул жактагы Россия Федерациясынын коллегалары менен биргеликте жолугушуп, ошо көйгөйдүн бүт баарында бул коллегаларына Россия Федерациясында Госдуманын депутаттарына берилген. Алар болсо өзүнүн негелинде ошону карап чыкмак. Ошонун бири чечилгенсигендей болуп атат. Жана самозанятый статус боюнча, очереки боюнча дагы жакшы жаңылык айтабыз деп ишенем, жакын арада күтүп туруңуздар. Ошо жыйынды көрүп туралы, баарыбыздын онлайн трансляция болот экен. Ошондо барып көрүп, катышып, угуп, ошол жерде менин оюмча көптөгөн вопростор чечилет деп ошол мекендештер ушундай көйгөйлөрдү тез ошо Жогорку Кеңеш менен тыгыздыкта иштеш турсак, менин оюмча жыйынтык тезинен болот.